Hayır. Çalışmasam siz tuğra mezkevdeye gir olan gördürsünüz. Siz de giriyorsunuz. Орус элинин улуу жазуучусу, классиги драматург Антон Чеховдун чыгармалары бүгүн дагы эл ичинде жашап келет. Ал келечекти көрө билип, канча убакыт мурун жазылган чыгармалар бүгүн дагы ордун жоготпой театрларда коюлуп келет. Алардын бири кичинекей адамдын чоң трагедиясы спектакли коюлду. Чеховдун генийлиги ушунда деп ойлойм да. Көрөгөчтүгү. Анткени канча бир кылымдар мурун жазылган нерсе азыркы адамдын азыркы турмушунда дагы бар да. Биз менен ушул кичинекей жанагы окуяларынын баары биз менен азыр жашап келатат. Азыр любой жерде любой адамдын жашоосунда бардык адамдын дейинчи, бардык адамдардын жашоосунда ошол нерсе жолугат. Бүгүнкү күндө дагычы ошо Чеховдун генийлиги ошондой эле билип, бул окуялар, бул адамдын көрө албастыгы, кошоматчылыгы, майда барат нерсенин баарын тең жыйнап жүргөндүгү, бул ошондой эле адамдардын ичине эмндай салынып калган нерседей көрөгөчтүгү да. Жакшы! Мындай жакшы! Мындай абдан жакшы! Алар сиздин ийиңиздеги тоголок баш! Баш эмес! Чеховдун чыгармаларында турмуш чындыгы, адамдардын бири-бирине болгон мамилеси, бийиктиги, өкүнүчү жана үмүтү поэзияга да, прозага дагы татыктуу. Дал ушул турмуш чындыгын сүрөттөгөн Чеховдун чыгармаларынан турган спектакльде Казакстандан келген режиссер Баатыр Шамбетов аз убакыттын ичинде сахнага алып чыккан. Эми бул спектакльде биздин ошо Батыр деген өзүбүздүн эле уулубуз Казакстанда 27 жылдан бери иштеген уулубуз келип коюп кетти. Эми Чеховдун чыгармаларында ошол эле кичинекей адамдын чоң трагедиясы чынында эле биздин коомдогу жашап аткан ошол адамдын кичинекей бир жетишпегенинен коомдо чоң трагедия пайда болуп атканынан да, анткени ушул кичинекей аңгемелеринде, Чеховдун аңгемелеринде ошол адамдын коомдогу ошол адамдын кемчилиги же коомдогу ошол адамдын бир кайгысы азыр деле бар, ушул убакта деле биздин коомдо бар. Азыр ушул спектакльди көрүп, ошол биздин коомдогу кемчиликтер, биз кичинекей деп бир ошол кемчиликке көңүл бурбай койсок, ошол чоң проблема болуп биздин коомго өтө чоң таасирин тийгизип аткан нерселер да. Сен билесиңби бул бураманы чыгарган аягын деп алып сайла? Спектакльдеги өзгөчөлүк бул сахнадагы жөнөкөй декорация. Чехов десе көз айнегин, көз айнекти көрсө Чехов деп тааныган окурмандар үчүн анын чыгармаларындагы каармандар бүгүнкү күндүн талабына ылайык келип отурат. Бул жаатта сүрөтчү Садыр Ниязакуновдун эмгеги чоң. Жөнөкөй декорация менен козголгон спектакльде ак менен караны үй бүлөдөгү түшүнбөстүктөрдү көрүүгө болот. Жыргалтып өзү негизи кичинекей адамдын трагедиясы да аты трагедия болгону менен ичи көп комедия да. Бирок бул Чеховдун улуулугу ушунда деп ойлойм. Трагедия кылып жазган, бирок комедийный варианты менен элге дей берсең эч ким көрбөйт. Ошону күлкү менен алып барган, бул башка тема болот да. Элдер күлүп отуруп, ой деп өзүн көрөт да сахнаданчы. Ошол жагы Чеховдун күчтүүлүгү деп ойлойм. Азыркы күнгө ошол канчанчы 2 кылым мурда жазылган эме чыгарма азыркы күндө актуальный болуп атканын карабайсың. Чеховдун кыска аңгемелеринен турган чыгарманы сахналаштырууга албетте режиссер болгон күч аракетин жумшап, аз убакыт болсо дагы актерлорго дем берген. Спектакльди көргөн көрүүчүлөр баштан аяк күлкү тартылган чыгарманын өзөгү коомдогу болуп жаткан көрүнүштү күлкүгө айландырган. Баатыр Шамбетов койгон режиссер Костанайда иштейт өзү. 27 жылдан бери Казакстанда иштейт өзү режиссер болуп. Анан бизге чакырып койдурганбыз ушуну. Анан ушул спектакль алып даяр болуп калды. Мисалы, жаңы баштаганда артисттер менен кошулуп ошол процесстен өтөт да режиссердар. А бу жерде режиссер даяр келди. Художник ошол эле Костанайга койгон художник, ал биздин башкы сүрөтчүбүз Ниязакунов. Анан ал дагы даяр. Декорация. Анан бу жерде дагы бир айта турган нерсе сүрөтчүнүн ийгилиги дагы. Режиссер чогуу чечет да. Жөнөкөй нерсе менен Чеховдун ошонун мындай тарыхын берип койгон, доорду берип койгон. Бул чеберчилиги.
сүрөтчүнүн чоң чеберчилиги. 15 sene sonra ben durgular kalmanı bölüp belgilem men o Кичинекей адамдын чоң трагедиясы чыгармасы дүйнөнүн бир топ театрларынын сахнасына коюлуп келсе, эми Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын репертуарынан орун алып жатат. Сахнада театрдын белгилүү артисттери менен кошо жаңы кадам таштаган жаш актерлорду көрүүгө болот. Андай мен оюма дагы келген эмес таксы. Эй, сага кандай чугур?